Салам достор. Кыргызстандын түндүк тарабын 10 күн саякаттайбыз. Жалпысынан 10 адам Ош шаарынан 3 автоунаа менен сапар алганбыз. Алдыда Кыргызстандын топ локацияларына барабыз. Андыктан ыңгайлуу отуруп, видеону аягына чейин көрүңүз. Ош шаарынан 9 саат жол жүргөндөн кийин Суусамырда суунун жеңинде түнөп калууну чечтик. Салам достор, биз Кыргыз Travel'дын 10-15 күндүк саякаты башталды. Биринчи локациябыз Суусамыр. Жалпы катышуучулар бул жерде жолугуп. Азыр болсо эртең мененки тамак жедик, жүктөрдү салыштырдык. Кийинки локация Бөрүса Соңкөл. Кыргызстандын түндүк тарабын жалпысынан кыдырып чыгабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар жана биздин YouTube каналдан алыстабаңыздар. Жаңы эле бардык буюмдарды жыйнаштырдык жана 3 машина менен Соңкөлдү көзөй сапар тарттык. Кайсы машина көргөзөт. Мол жуас. Оранды. Баллондорун майпагала, баллондорун. Айрыйт да жол. Экинчи машина. Тур. Бул дагы өзүнчө бомба машина да. Мунун баллону эле бир тайлык. Кыргыз Travel'дын лишний машина соответствовал. Логотипті байқала. Бұл машина жиенде машина да. Toyota Foran'ды. Тонировкада. 2020 жылғы. Водитель начкisi жиенде. Морданы қарағылай. Морданы қарағылай. Жыласында. 3 машина мен құлай бірса Кыргызстан түндігін жиенде жолдарына жүрөбүз. Так что бизден алыстап алып. Кыргыз Travel саякаты Суусамырдан Соңкөлдү көздөй жөнөдүк. Биз биринчи машинада Алмаз аке. Артта болсо саякат узулануда. Жолдон Соңкөлгө өтүп бара жатып, Кожомкул Балбанын айылына кирдик. Ал жерден Кожомкул Балбанын жашаган үйү бар экен. Бул жерде азыр музей болуп калган. Ата Токтогул жакка баратыптыр да. Ошактан илгери деген жанагы мал жеген туз, киши жеген тузду ташичкен атачы илгери. Аны ошондо Токтогулдун элдери жолугашып, угашып, ой айылда деген баланча киши келатыптыр Балбан. Биз ошону тосуп алып, күчүн көрөлү, сынайлы дешип, аны тосуп алышып, атанын курсагын тойгузуп алышып, анан кийин
жүргүлө сизди күттүк элек, биз көрсөткөн ташты көтөрө аласызбы дейт. А мейли кана жүргүлө деп анан атанын курсагын тогусуп алып анан алып барып бул таш суу жээктери жаттырды. Анан тиги кишилер бул дешпейт. Анан кана кайсы десе мына ташты көтөрүп коюңузчу десе анан мейли деп эки ушундай таш жаткан экен, ата ошонун бирөөсүн отун көтөргөндөй эле көтөрүп чыгыптыр да. Көтөрүп чыгып туруп кана балдар эми мен көтөрдүм мынакей. Күчүңдү сынадыңар деп анан жерди кастырып туруп анан буга чейин ата өзү сайып койгон экен. Ошондо божомол менен ошолор айтканы менен 750 килограммдык таш экен да бул. Достор, ар бир саякатта, ар бир походдо сөзсүз бир приключение болуш керек, кызыктуу болот. Азыр биздин Өмүр акенин баллону жарылып калды. Бирок дагы эле ошол жерден тешигин тапты, азыр жамап кайра сапарды улантабыз. Тешигин таптыбы? Тешигин тапты. Жолдон келатып, баллондар жарылып калды. Саламатсыздар достор, мен бүгүн кыздарга биздин кыздарга совет айтам. Турмушка чыксаңар, тоого баскан, хайкинг кылган, чуркаган балдарга турмушка чыккыла. Дегенде алар эч качан силерди үйлөнүү кыйынчылыкта таштап кетпейт. Муну жерден көрсөңөр болот. Көрүнөрү ушундай. Кайсыл жерде болбосун, турмушта кандай кыйынчылык болбосун, дайым колдоп, дайым ушу үйлөнүү Калдык алып кетет. Эсчо, мен бойдокмун. Туратбекович, Туратбекович. Туратбек бойдоп. Туратбекович. Туратбекович. Тоого чыккан бала. Тоого чыгып жүрөт, тоонун сүйүүчүсү. Бойдоп. Телефон номерин жазып койду. Не болду ат, Өмүр аке? Баллон жарылып калды. Баллон жарылып. Баллонду жаңы алгандан бери биринчи жолу жарылды. Кудайга шүгүр. Болуп турат. Кыргызстандын түндүк түштүк альтернативалык жолунда жайгашкан эстакадалык мосту көрүү үчүн сапар алдык. Ал эми жолдон дагы бир кооздукка күбө болдук. Бул Хансалык каньону. Чындыгында Кыргызстандагы кооз каньондордун катарын толуктайт. Жалал-Абад шаары менен Балыкчы шаарын бириктирген бул жол качан ачылат билбейм, бирок бул жолдо жүрүү чындыгында кооптуу экенин байкадык. Эгерде жамгыр жаай турган болсо, бул жолго салбаганды сунуштайт элем. Достор, бул жарны альтернативдүү жол. Түштүк менен түндүктү улап турган. Мындан бир маселеси бул жакта көп таш түштүрөткен жол болушугу ойлош керек экен. Достор, азыр
Biz 3-cü lokasiyaya geldik. Bul Estakadal köprü. Ayta geçsem bunun uzunluğu 1 kilometreden aşağırak. Bu bolsa adamlar yapsın. Эстакадалык мосттон кийин казарман аркылуу Соң көлдү көздөй бет алдык. Жол узак болгондугуна байланыштуу түн бир убакытта Соң көл жайлоосуна келип жеттик. Бир аз чыр жазып отурган соң жатып эс алдык. Салам достор. Соң көлдөбүз. Түндө кеч келип бул жакта жайгаштык. Дал ушул боз үйлөрдө 10 киши 3 боз үйгө жайгашканбыз. Эрте менен таң эрте 5те туруп өзүбүзгө керектүү кадрларды алдык. Себеби Соң көлдөгү эрте мененки күндүн чыгышы жана күндүн батышы өзгөчө экен. Сүмөлөгүн кайнаткан, дастарконун жайнаткан, алкемистон оксосу дүйнө элин тамшанткан, чалкып жаткан көлүбүз, кеңир сүйгөн жерибиз, Манас бабам урпактары эгемендүү элибиз, тоолорун жайкалган атыржыт ажайып, Кыргызстан жерине суттан аткан жалар, өгүңдөр жаралан ала тоо жеринде. Жерге көз салар, калпактуу кулундари оюн салып жар салар, суруп чыгат мекенде элин жерин сатканды. Эрте мененки тамак жеген соң ар ким өз иши менен алек. Сразу биринен сурап чыгабыз. Урматтуу Бектур Дүйшөнбаевич уулубуздун фотоаппарат керек техникалардын баарын даярдап жатат. Соң көл боюнча 1-2 сөз. Мунун баары сиздер үчүн албетте. Буюрса Соң көлдө эс алуу аябай жакшы өтөт. Бул жак негизи кухня. Тамак аш бул жерден болуп атат. Бирок бул жерде бирөө башкача колдонуп. Наместник контент кылып атсыз. Биздин турдун кечээ башталышынан баштап кыскача айтып кетсеңиз. Кандай жерлерге бардык, кандай болду? Бул турдун башталышы өзү KG Travel группасы көп убакыттан бери пландап, ошо биз менен жолго чыкканга макул болгон, биз менен сапарлаш болом деген Жалпы 10 киши досторду айттык. Жалпы 10 киши 3 машина менен Оштон чыгып Суусамырда 2 күн эс алдык. Ал жерде дагы эс алуу, сонун табияттын кооздугу. Андан чыгып келип Кожомкул Балбанын үй музейин көрүп, алардан өттүк. Андан кийин биз келип казарманга келдик. Казарманда жаңы түндүк түштүк альтернатива жолу менен казармандан Молду ашуусу аркылуу түндө Соң көлгө келип жеттик. Буюрса Соң көлдө бүгүн эс алып, бүгүн бул жактан 33 Папугай деген ашу менен түшүп, нарын ат башы аркылуу
шар шаркыратмасы, Келсуу көлү, андан кийин Кочкордо көлтөр. Ошону менен Нарын облусун жыйынтыктайбыз. Андан кийин биз Ысык көл облусуна сапар тартабыз. Ал жакта дагы сонун кадрлар, сонун видеолор болот. Биз менен чогуу болуңуздар. Эл көрбөсүн жок. Саякат негизинен мыкты деңгээлде өтүп атат. Ал арада Соңкөлдө шамал ошого карабастан биз бул жаратылышка суктанып, кубанып, сүйүнүп, курдак жейли деп абетти күтүп атабыз. Курдакка бир кирип чыкпайлы. Бир коозунун көзүн тазаладык. Мынакей, Кудай буйрса, бул коозуну чисто өзүн картошкага кошпой, азыр бул очокко сонун кылып кууруп, мощный кылып жейбиз. Курдактын келиши, коозунун союлуп калышына эмне себеп болду? Жана ким себепкер болду? Эки дос спонсор болду. Бул козу өзү күнөөлүү, мени жыгытты, ошон үчүн акыбалы ушул эми. Кармадык козуну. Мени жыгыткан козуну кармадык. Кой, нарынның койы. Ошого Кудай кааласа курдак болот. Өтө сонун. Картошка кошулбайт го. Картошка кошулбайт. Эттин өзү менен. Нарындын эти оштун повару да кой. Чыгып жоголуп кетет десең, чыгып жоголуп. Сүйлөшө албай атасызбы? Мики менен сүйлөштүм, кичине сүйлөштүм. Азында 2 палочка чыкты. Биректе алып турган нерсе алып кет продуктта. Алып чыккан келди азыр. Каяктан? Мына машинада экен. Азыр түшөт элем уже. СМС жазып койдум эми. Бизде сизге СМС жазып коюлду. СМС жазып койду. Не карагыла, мына только ушундай телефон иштейт экен. Бүгүн чыгып калсак керек деп ойлодум эле. Түшпөйт экенбиз. Жерден связь чыкса, өтө Связь чыкса анан кийин. 15 Pro Max аябай жакшы тартат дедиле. Бир карап койбойлу ошо. Көрбөйбү? 3 антенна чыгып турат. 3. Билайн тартат экен да. Эмне тергилик болот бuyакта. Буякта лодканы түшүрүп атабыз. Лодканы түшүрүп, үйдө көтөрөбүз. Достор, биз саякатка 3 машинамен чыкканбыз. Биринчи машина бул, экинчи машина бул. Ал эми үчүнчүсү болсо бир жакка кетти. Спонсорлорубузду белгилеп кетишибиз керек. Биринчи очередте бул Кыргыз Travel, өзүбүздүн компания. Андан кийин Art House Group. Андан кийин үчүнчү бул Beshcase, мобилдик телефондор жана аксессуарлар дүкөнү. Golden House, строительная компания, компаниясы. Анан негизги демөөрчүбүз бул Golf моторлук майлары. Бардык моторлорубуз жайгашкан. Эбеке. Бул жылас 1997-жылы чыккан. Объему 2.8, 4МД, раздаткасы бар. Подключаемый. Жакшы машина. Бул машина бизде далай көп жайга Кыргызстандын кооз жерлерин кыдырып келебиз деген ойдобуз. Бул машинада негизгиси моторда. Мотордо ушу кайсы майларды колдоносуз? Биз бул ишеничтүү Golf деген американский мотор баарыңыздарга сунуштайбыз. Жакшы май. Кстати, Golf майларын бул саякатыбызга 10 күн 15 күндүк саякатыбызга 3 машинага тең койганбыз. Жана бул тесттен өтүп атат. Жана саякатыбыздын аягында жыйынтыгын айтабыз. Достор, машиналарыбыз боюнча бүгүнкү болуп жаткан 10 күндүк 2 жумалык экспедициябызда 3 машина менен чыкканбыз, 3 унаабыз бар. Бул биринчи Forerunner 285 кузов, кыймылдаткычтын көлөмү 4. Бул да алды үзүлөт. Бул Американын базарына чыккан машина, Toyota'nын. Буларда дизель болбойт. Кийинки бул Surf,
оң тарапта рулю жайгашкан, 2.7 көлөмү мотордун. Бул деле алды үзүлөт, бул Япония рыногуна чыккан, базарына чыккан. Андан кийинкиси ушунун эле 185 кузову, Forerunner Америкага чыккан тоже, анын объему көлөмү 3.4 бензин. Буларда дизель чыккан эмес, жогоруда айткандай. Ошол аркасында блокировка бар, ошол Forerunner ал мага караштуу. Ошода келдик. Негизи бул машиналарды бир алыска экспедицияга чыкканда эле ыңгайлуу. Берки крузактарга же патролго караганда булар бир аз кичинерак, 5-6 адам менен жүрө албайсыңар алыс жолго. 4 адам менен комфортно айланып дүйнө кыдырсаңар болот негизи. Биздин башкы деме өрчүбүз бул Golf мотордук майлары. Бул Американ майы. Биздин базарга жакын деле келди. Ошондуктан биз азыр мен өзүм Forerunner'ыме 2 жолу куюп көрдүм, жакшы май негизи. Бул машиналарга азыр алыс жолдо тест кылып куюп көрүштү, көрөбүз эми аягында кандай болот экен. Жүрүштөрү пока жакшы азырынча. Майлардын ар түрдүү сапаттуу кымбат баалуу дагы бар, арзаныраак дагы бар. Toyota Корея базарынан чыккан, Япония, Америка, Европа бардык эле машиналардын моторлоруна ыңгайлаштырылган жакшы сапаттуу май. Так, достор, биздин саякатка жөнөкөй адамдар келген эмес, ар кими өзгөчө. Азыр да бир кызыктуу нерсе болгон атат. Бизде жөөгүлүктөр бар. Буйрса 25 километр чуркашат. Ошондойбу? Буйрса да коер. Үчөөбүз биригип 30 километр чуккайбыз, үчөөбүз 30 километр. Формалар даяр. Нерсени эске алыш керек туугандар. 3200 деңиз деңгээлинен бийиктикте жүгүрүшөт. 3200. 3200. Туура эле көрүндү болду. 3200 деңиз деңгээлинен бийиктикте жүгүрүшөт. Бул деген сөз бир аз немеге өпкөгө күч келет. 25ке жетет, надеюсь. Биз ошо форманы жоготпойлу деп чукаш керек болуп калды. Аратка айланып алышынча соңку көлгө келип кетпесек болбойт. Соңкөлгө келип биз Мирлан юрткемпке жайгаштык. Бул жакта боз үйлөр, бир боз үйдө 4 адам жайгашса болот экен, 3 адам жайгашса болот экен. Даже 6 орунду да боз үйлөр бар экен. Жалпы 16 боз үй эсептегенбиз, анын 13-ü келген жарандарга берилет. Бул жерге эгер эс алганы келсеңиз, бир адам үчүн бир күнгө 1300 сом, бунун ичинде эртең мененки тамак да кирет. Ал эми мындан сырткары тамак жасатам, кечке түшкүгө десеңиз, анда 800 сом болот экен. 800 сомго бул биринчи тамак, экинчи тамак жана нан, чай, мындан сырткары да кызматтар кирет экен. Демек, бир күн ичинде эгер мындан сырткары дагы ат минип же кымыз ичип көрсөңүз, 3000 тегерегинде акчага бир адам бир күндө эс алып кетсе болот. Ал эми бензин маселесин, жол киренин эсептеп көрсөк, бул деген сиздин кай жерден келгениңизге байланыштуу болот. Негизи Оштон Соңкөлгө келе турган болсоңор, анда 2 ашуу менен чыксаңар болот. Бул кара кече, анан экинчиси Молда ашуу. Биз Молда ашуу менен чыгып келдик. Чоң перевал, жолдору бир аз начар, бирок жол тандабастар менен чыксаңар жакшы болот. Негизинен азыр бул жакта аба ырайы мыкты. Көлдө бир аз суук болгону менен атмосфера сонун. Андыктан Соңкөлгө келип, бул кооздукка суктанып, эс алып, мээңизди бир аз жумуштан сергитип кетиңиз. Эс алуу ойдогудай Кыргыз Travel менен бүгүн Соңкөл жергесине келип, ажайып кооз табиятка туш болуп, бул жактан юрт ичинин лагерлерди иштеткен адамдар менен таанышып, досторду таап, алардын күнүмдүк жашоо шарты менен таанышып, сонун болуп жатат. Кыргызстан бул таза абага чөмүлгөн
чексиз табигый кооз тоо чокулары, талаалары, көлдөрү, жалпы жаратылышы. Өлкө өзүнө кооз тоолуу көлдөрдү жана дарыяларды, түбөлүк кар менен капталган аска зоолорду камтыган кайталангыс Орто Азия өзгөчөлүгүнө ээ. Мындан сырткары Кыргызстан укмуштуудай шаркыратмалардын, көптөгөн капчыгайлардын, ашуулардын, сырдуу келбети менен өзүнө азгырган үңкүрлөрдүн, дарылык касиети бар булактардын мекени болуп саналат. Ушундай кереметтүү өлкөбүздүн ар бир таашын тааныгым келет, ар бир аска зоосуна баргым келет, ар бир жайлоосунда жаткым келет. Эгерде өзүбүздүн мекенибизди өзүбүз тааныбасак, барктабасак, сыйлабасак, анда Пушкин келип таанып бербейт, сыйлап бербейт, барктап бербейт. Андыктан биз менен баарыңыздарды саякаттаганга, Кыргызстанды тааныганга чакырабыз. Эгерде бул видео сизге жаккан болсо, ой пикир калтырып, катты алып кетиңиз. Бул биздин саякатыбыздын биринчи бөлүгү. Экинчи бөлүктө көрүшкөнгө чейин.